Шахтачынын жана вагонетканын триумф аркасы Ак Түз айылынын кире беришине орнотулган. Арканын узундугу 5 метр 80 сантиметр, туурасы 14 метр. Архитектуралык монумент ошол катаал жылдарда шахталардан оор шарттарга карабай коргошун казып иштеген шахтачыларга арналган. Коргошун коргонуу заводдоруна жөнөтүлүп, андан бронетанкалык техниканын аккумуляторлору, суу астындагы кайыктар, учактар, автоунаалар жана ок атуучу куралдар үчүн коргошун плиталары жасалган. Аскердик серепчилердин маалыматында ар бир 4-5 ок Ак Түздөн даярдалып чыккан. Я тоже со своим, как патриот своей родины. Фашисттик Германияны жеңүүдө биздин шахтачылардын эмгеги чоң мааниге ээ болгон деп эсептейбиз жана биз айылдыктар муну менен сыймыктанабыз. Андыктан мен бул арка эстелик долбоорун түздүм. Мында эч ким унутулбайт жана эч нерсе унутулбайт деген ураан жазылды. Биз 50-80 жылдардагы улуу муун, өзгөчө 21-кылымдын башындагы жаш муундарга кайрылабыз. Согушта көрсөтүлгөн патриотизм менен өз өлкөсүн сүйүүгө жана берилгендикке үйрөнүшү керек. Оставили вручную, когда наши толкали. Фашисттик Германияны жеңүүдө Ак Түз айылынын шахтачыларынын эмгеги зор. Андыктан айыл эли жаш муундарга ата-бабалардын эрдигин сактап, сыймыктануу менен эскерүү үчүн бул демилгени ишке ашырышкан. Арка үчүн жергиликтүү бюджеттен 2 миллион 700 миң сом бөлүнгөн. Ал эми эстеликти коруу үчүн карапайым эл 180 миң сом чогулткан. Кубанычтабыз, что Ак Түзгө ушу башталышында эле ушундай жакшы арка кылышып, эми ушуну освоить кылып кетсе жакшы болот эле, свет коюшуп, скамейка кылып, ошо чуркап атып бир. Эта арка в первую очередь будет служить нашей молодежи, которая здесь новое наше поколение подрастает, живет, будет думать и знать о тех людей, которые погибли на войне за нашу родину. Эми ошонун аркасынан, эми ошол ата-бабабыздан илгерки согушка катышкандарга ушул арка салынган жакшы да. Жакшы ушул коюлуп дегенде бул эстеликке калат. Эстеликке калып бизден кийин балдар чоңойот, небере чоңойот, алар деле кийин эметкенде эстек. Арка негизи турганы жакшы болду. Мына шүгүр тургуздук. Эми дагы жазалгандары бар дагы калды, майда чүйдөлөрү бар дагы. Аны жазаш керек болуп атат да. Ошого мындай доход жардам берсе, бүтө турган иш да ошо. Улуу ата мекендик согушка Ак Түз айылынан 144 жаран катышса, анын экөөсү Советтер Союзунун баатыры наамына ээ болгон. Айыл эли бейпил жашоо үчүн күрөшкөн аталардын эрдигин даңазалоону көздөшөт. Үстүбүздөгү жылы улуу жеңиш күнүндө жана 1-июнь балдар күнүндө эстеликке гүл коюп, аталардын эрдигин эскерүүнү салтка айлантуу максаттары бар. Экономический потенциал туризма очень у нас. Бул триумф арка эстелик жөн гана курулуш эмес, бул бүтүндөй патриоттук архитектуралык композициянын мааниси бар. Мында биринчи кезекте бул арка биздин шахтерлорубузга жана улуу ата мекендик согуштун катышуучуларына символ. Алдыда кара мемориалдык мрамор плиткасына согуш мезгилиндеги шахтачылардын жана согуштун катышуучуларынын ысымдары чегилет. Жыл сайын жеңиш күнүнө жана башка майрамдарга карата мектеп окуучулары жана мекенчил адамдар шахтердун айкелине гүл коюп, муну салтка айлантсак деген үмүттөмүн. Андыктан жарандардан согуштун 79 жылдыгын утурлай жана 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата өткөрүлө турган салтанаттуу ачылышка карата арканын айланасында тийиштүү инфраструктураны түзүүгө материалдык жардам берүүңүздөрдү өтүнөм. Обращаюсь и правительство. Алдыда бул эстеликтин жанына кошумча инфраструктуралар менен толуктап, көрктөндүрүлүп, туристтик жайга айландыруу пландалууда. Айдай Ташубекова, Улук Азизбеков, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй.